Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бажыдан, таможнядан биз Меркенин борборуна көзөй баратабыз. 30 километр экен. Мына биз азыр Казакстандын ичиндебиз. Урматтуу көрөрмандар, Мерке бул райондун борбору экен. 19 миңдей калк жашайт экен. Азыр биз ошол Меркеге барганда анан дагы улантабыз. Меркенин сонуна деми жерлерин тартууга аракет кылам. Экрандан алыстабаңыздар. Урматтуу достор, бүгүн 19 апрель. Кичине күн бүркөлүп турат. Азыр прогноз 10 күн жаан жаайтып атышат. Барыбыз сүйүнүп ушул жамгырды күтүп атабыз. Күн ачык эмес бүгүн, бирок мындай шамал жүрүп жакшы болуп турат. Биз жолубузду улап жатабыз. Чалдыбар аркылуу келсеңиздер, мына бул агамды тапкыла. Ушул киши мени азыр алып барып жатат. Ошол жерде бүт таксисттер бар экен. Жакшы сүйлөштүк. Азыр мени ошол Луговой станциясына бара турган таксилер турчу жерге барабыз. Урматтуу достор, мен азыр кичине маршрутты өзгөрттүм. Ушул Луговойдон, кечиресиздер, Меркеден эле Алматыга таксиге отура турган болдук. Такси бул агам айтып атат 3000 теңге болот деп. 3000 теңгеси кыргыздын где-то 580 сом акча болот. Сомго. Ошол 3000 теңгени берип, Куда кааласа, таксиге отурабыз, анан таксинин алдында отуруп алып, тартып кетем мен. Жолдор кандай экенин. Биздеги акыркы жаңылыктар ушул. Меркенин борборуна жете элекпиз. Азыр Меркеге киргенде анан биз таксилер турган жерге барабыз. Мен Луговойдун станциясына барып поездге отурайын дедим эле. Анан кайра ойлонуп таксиге отурмакчы болдум. Анткени поездин графигин дагы, качан жүрө турганын дагы мен билбеймин. Андан көрө бул жерде таксиге отуруп Алматага сапар тартабыз. Алматада мени Жорабек деген бир агам Базар Коргондук күтүп турмай болду. Анан баргандан кийин Жорабек агам экөөбүз калган видеону улантабыз. Биз менен болуңуздар. Азыр биз Меркен центрине жетейин деп калдык. Сыпатай Батыр деп коет экен. Ага, Сыпатай Батыр деген ким болгон ол? Ол Сыпатай Батыр деген Батыр ғой, ол өз Батыр, Казакстаны. Сыпатай Батырдын бир иниси бар, Жайыл Батыр. Арабатыдагы солун иниси. Бир тууганбы булар, Бир тууган булар, иә. Анда Сыпатай Батыр кыргыз болуп калабы? Жок, Сыпатай Батыр казак. Онун кандай Жайыл? Жайыл Батыр да казак. Бирок, чтобы защитить киргизов, Сыпатай Батыр отправил Жайыл Батыра туда. Так говорят в Казахстане. Ну, факт, алар бир тууган. Бир тууган олар. Мына урматтуу көрөрмандар, ушул чек аранын ары жагы Жайыл району деп аталат. Ошол Жайыл районунун аты коюлган Жайыл Батыр менен эстелигин билесиздер, көргөй бар. Ошол Жайыл Батыр менен Сыпатай Батыр бул агамдын айтуусунда бир туугандар экен. Мына айтып атышат, жакында 250 жылдык Сыпатай Батырдын тою, юбилейи болот экен. Демек биздин Кыргызстандан дагы келип көрүп кетсек болот. Бул чоң үлкөн той болот. Жайыл Батырдын бир тууганы болсо, демек келүү керек. Чакырышса. Достор, биз менен болуңуздар, ушундай жаңылыктар акыркы. Урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр Меркеге жакындап калдык. Көрдүңүздөрбү? Жөн эле айыл. Бирок бул жерде газ, Казакстанда газ көп. Бүт ушул казактын ауылдарындагы газдаштырып коюптур. Мынакей. Дагы бир байкаганым, достор, эми уялбай эле ачык айтыш керек. Биздин негизги Ош-Бишкек жолунун трассанын бойлорун карагыла. Буларда бир райондун центринин жолдун четин кара, таптаза, бир кагаз жок. Ал эми бизде болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер. Баклажка, сигареттин эмеси, пачка, пакет, бүт мусор. Мына тазалык деген ушундай болот. Кошуналардан үйрөнүш керек. Мен Өзбекстанга өткөндө да байкадым. Мына Казакстанда да байкап турам. Өткөндө Кордайга өтүп келдим. Таптаза, соп-сонун. Урматтуу кыргыздын чоңдору мына кичине таалим тарбия алып көрүп алыңыздар. Кошуналар кандай жашап атат.
tazalan, sıprat. Mına spesialni adamlar var deydi. Yoldu tazalap turat eken. Mına dostlar, tazalık, madaniyet şunday boluu gerek. Anan ele o 3000 yıl, 5000 yıl anan tarihi tigi bu dep maktanganды bilebиз. Eç nersени жасабайбыз, только революция bizde. Hazır mına benzin jönүндө сүйлөшүп баратабыз. 92 174 tenge eken. 95 175 deydi. 35 so'mga da жетпей калат экен. Кече Курдайда кичине кымбатыраак эле, бияктан арзан экен. Достор. Мына биз азыр Меркенин борборуна жетейин деп калдык да центрге. Iya. Центрге жетейин деп калдыкпы? 6-7 kilometre kaldı. 6-7 kilometr калыптыр Меркеге чейин. Мына уже тап-таза биздин Бишкектен таза жерде кетип атабыз. Мына тап-таза көрдүңүздөрбү? Бир мусор жок мына, бир мусор. Мына. Урматтуу көрөрмандар, биз Меркеге 5 километр калдык. Биз азыр Меркенин борборуда эмес, Сарымолда деген ауыл экен. Мына ауылдун акыбалын көрүңүздөр. Сонун барды мына. Мындай карагайларды эгип коюшуптур. Бул ауыл, бул райондун борборуда эмес. Тараска 150 километр, Шууга 100 километр деп жазылып турат алдыбызда. Балдар мектеп бар экен. Балдар өтүп жатат. Эки мектеп. Эки мектеп. Солда да. Мына. Экөөдө. Оңдо, солдо эки мектеп бар экен. Бул эки мектеп, эки башка мектеп го, ооба. Мына жаңы мектеп, жаңы солгон. Бул эски мектеп экен. Мына достор, биз азыр ушул Меркенин алдындагы ауылда баратабыз. Ауыл эмес эле шаар болуп калыптыр. Биздеги шаар деп аталган жерлер менен мына ушул ауылду салыштырыңыздар. Сапарыбыз уланууда. Достор, мына мен бензин 92 176 175, дизельный топливо 225 теңге экен. Арзан достор. Мына биз азыр ушул келатабыз. Бул жердин өзүнүн автостанциясы бар экен. Азыр ушул жерде бир адам кала турган болуп атат. Меркеге келип калдык бага. Баштышты. Автобаза. Автобаза. Кийин Мерке болот. Бул жерде автобаза деп коет экен. Кийин Мерке башталат. Эски Мерке. Эски Мерке. Универмаг. Универмаг экен бул азыр оң жактагы. Эски универмаг. Черкесинин актында. Мына. Азыр Меркеге киребиз достор. Алыстабаңыздар. Мерке бул райондун борбору. Мындайча айтканда село, ауыл деп коет го. Кала эмес, шаар эмес. Ошондо биздин шаарлардан жакшыраак экен да. Мен аябай суктанып баратамын. Достор, дагы сонун Казакстандын көп жерлерин, Алматанын жанындагы жерлерди тартабыз. Азыр тиги Алматадагы Жоробек агам айтты, жакшы жерлерге алып барып көрсөтөбүз деп. Мерке башталды. Урматтуу көрөрмандар, мына автостанциясы экен. Мерке башталды мына. Мерке эни башталды го. Мына. Центри. Мына Сарымолдаев бүттү мына. Мына Сарымолдаев. Мына бүттү. Айыл бүттү. Энди Мерке. Мерке деле ауыл ага. Ауыл. Райондун борбору. Райондун центри мына. Мына достор, тазалык, жакшы, баары сонун, керемет. Биздин мер-гороттор көрүңүздөр, сөзсүз ушул. Мына военкоматыбыз, мына военкомат. Бул военкомат экен. Меркенский военкомат. Меркенин военкомат экен. Бул оң жактагы эмне? Мектеппи? Оң жактагы ол детсад. Детсад. Оң жактагы турган детсад экен, достор. Бул агам баарын айтып баратат. Атыңыз ким ага? Ага Паша. Ага Паша. Сол агабызга келип таксисинде отуруңуздар. Мага окшоп ким кете турган болсо. Мисал үчүн Москвага кете турган болсоңуз келип туруп эле Луговойдун станциясына барсаңыздар. Ал жерден поездге отуруп аласыңар.
Mınake biz Merke'nin borborunda baratağız dostlar. Merke şunday yer eken. Hazır oncağında Dom Pionero bolat samolyot var hala Türk samolyot. Beslerin vaxtından tur. Hazır oң жақта samolyottu görüp ötөbüz. Dom Pionero. Gördünüz mü? Mına rayondun sentrinde kanday жашоо Kazakstanda. Sirenler güldüp turat. Hurmattуу көрөрмандар, мына бул Dom Pionero. Dom Pionerov экен мына. Dom Pionerov, пионерлер үйү. Жанында самолет турат. Жаңы спорт комплекс салып турат. Артында көрдүңүздөрбү? Спорт комплекс көкмөк болуп турат. Мына спорт, мына самолет. Ана спорт комплекс, самолеттин артында. Самолеттин артындагы спорт борбор экен, спорт комплекс. Мына бул жерде мейманкана бар экен, гостиница. Мына ушу райондун борборунда баратабыз достор. Бул шаар эмес, бул жөн гана райондун борбору. Бул эсиңиздерде болсун. Кантип биздин жанакы мэрлер баарыңар талим тарбия алгыла ушулардан. Мен дагы көп сонун жерлерди тартууга аракеттенемин достор. Эфирден алыстабаңыздар. Азыр биз Алматыга кетчү таксилер каякта турат? Ошол жерге барабыз. Бул базар баган эмне бул? Жок, бул магазин истеп. Магазин түшүп атыптыр. Жаңы магазин ачылды. Мына орустардын чиркөөсү экен, анын жанында эле мусулмандардын мечити бар экен достор. Азыр мечитти көрөбүз. Бул жер астынан өтүүчү өткөл экен, подземный переход. Могу парк бага? Бул парк. Орталык саябак дейт. Парк экен. Райондун. Мына Жаксынбет ата мечит экен достор. Ana sol jağında stadion var. Mına sol jağında stadion var eken sport. Mına sonun. Mına stadion. Balдар oynayan yer eken. Stadion arı jağında, bir jağında mini futbolny ayanтча var eken. Kazakistan толук Latin alfabetini ötüptür. Mına rayondun çenteri bizdir. Mına ol rayondun borboru. Aptovu magazin. Optovoy. Автопка дейт. Magazin eken. Sen nerede oğlum? Hadi abla marşrutka var. Cambula sarı giden marşrutka var. Diye geçti. Cambula giden marşrutka. Mına ke. Gelden vermerdin bir dakika okuza sakke. Mına biz borbordu tartıp baratabız dostlar. Hazır endi biz Almata'nın taksisine varabız. Bul agam meni jetkizip koyom dedi Almata'nın taksisine. Bu hakimçilik mi niye bu? Hakimçilik. Hakimçilik mına. Hakimçilik mına. Mına hakimçiliktin imaratlar eken dostlar. Aykel kim kestelik Batır turat ko. Pamyatnik kimdiki? Haspamet. Jambul. Jambul? Yok. Kimiydi oğlum? Madaniyet үйü değil. Madaniyet үйü var eken dostlar mına uşul Merke'nin borborunda turabız. Mına biz hazır ağam estey almadı Batır'dın kim ekenin. Может Supetey Batır'dır. Mına ke borbor. Kutiyar. Jauğaş Kutiyar degen Batır. Jauğaş Kutiyar Batır. Jauğaş Kutiyar Batır'dın estelik eken. Mına biz hazır endi taksisterdin kara son жасап koyup dur mına. Başka taksiler bu yakta durur. Bu Lugavoy'dun stansiyasına kete turgan taksiler bul eken. Hazır biz Almata'nın taksileri turçu jerge varabız dostlar. Mına ki sentrden öttük ağa. Öttük Esser'in vaxtında. Esser'in vaxtında Kazakistan degen restoran bolgan eken, hazır торговый дом болуп калды бул здание. Мына биз азыр могучу бул түшөбүз. Милиция, полиция. Жок, мунуки поликлиника hazır бул. Neydi adı mına mugallimler. Gorono rayonu. Gor rayonu. Mugallimlerдин kontorasından ötüpüz. Hazır biz Merke'nin borborundan çıkıp öyle kaldık başta.
Эми азыр ошол Алматыга кетчү таксисттердин стоянкасына барабыз, достор. Rayonuna ya. Бул прокуратурасы экен. Урматтуу көрөрмандар, өзү Алматыга Бишкектен Кордай аркылуу кетсе деле жакын. Эми мен атайын тартып кетейин, ушул Мерке калаасын тартып сиздерге көрсөтөйүн деп Карабалт аркылуу Чалдыбарга келип, андан бияка өтүп, анан тартып жатамын да. Поезд менен кетмекчи болдум эле, анан кайра таксиге чыгайын деп калдым, достор. Ошол. Урматтуу көрөрмандар, мына Меркенин борборунан Алматыга кетчү таксисттердин тура турган жайына чейин, стоянкага чейин 4 километр экен бул агамдын айтымында. Биз азыр Меркенин борборунан ошол 4 километр мындайраак келатабыз да. Мына Алматанын таксистери экен могулар, мына турган таксилер, ушул Алматанын таксилери. Азыр биз таксиге отурабыз. Мен алдына отурууга аракеттенемин, эгер толуп калган болсо аркага отурбаймын.